19 августта Бишкекте Бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайы болуп өттү. Анда 4 маселе каралды. Партиянын саясий кеңешинин жаңы курамын жана парламенттик шайлоого катыша турган талапкерлердин тизмеси бекитилди. Курултайга 85 делегат чакырылгандыктан алар толук келип кворум болду. Курултай өз ишин баштады. Кылымдар жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ачайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден бекем кармап урпагың аталарды сактап келген орасың ардакталып төрүбүздө тул болуп аксакалдар бата берип кубансың ардакталып төрүбүздө тул болуп аксакалдар бата берип кубансың келин Кыргызстан жерим Кыргызстан, жылдыздардын жарык жолпону. Бүтүн Кыргызстан, ынтымактын мекен ордону. Ынтымактын бекем, биримдиктин бекем, ынтымактын бекем ордону. Курултай өз ишин баштап, партиянын төрагасы Адахан Мадумаров сөз сүйлөдү. Ар бир өлкөдөгү болгон саясий кырдаалга кайдыгер караган жокпуз. Айрыкча президенттик шайлоодо биз өзүбүздүн кандидатурабызды көтөрдүк. Биз күрөшкө чыктык. Ал күрөштүн жыйынтыгы боюнча сиздерди маалымдаганмын. Биз соңку шайланып өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбаган жекеден жеке партиябыз. Биз аны тааныбайбыз, ушул кезге чейин тааныдык деп айткан жокпуз. Экинчиден, шайлоо мезгилиндеги бузулган аябай каттуу одону конституциялык мыйзамдардын бузулушун ачыктан ачык сындап келгенбиз. Биз ошол позициябыздан кылдай кыйшайган жокпуз. Ал позициянын платформасында эки чоң эл аралык кыймыл пайда болду. Булар кандай? Мен макул эмесмин деген кыймыл жана менин укугум бар деген кыймыл. Мен макул эмесмин деген кыймылдын негизги койгон талабы эмне болду? Кыргыз жараны өз добушун өзү ээ болсо, өз добушуна өзү. Бизди айдап барып, биздин добушту каалаган талапкерге добушун салдырбаса. Мен макул эмесмин деген административдик, мамлекеттик күч органдары биздин жарандарга басымдык көрсөтпөсө. Себеп биздин конституциянын негиз көзөгү экинчи беренесинде турат. Бийликтин бирден бир булагы жана эгемендүүлүктүн туткасы Кыргызстандын эли. Демек, Кыргызстандын эли эркин шайлоого, эркин шайланууга, эркин укугун билдирүүгө укуктуу. Мен макул эмесмин деген сөздүн негизги мааниси мен кул эмесмин дегенден турат. Мени каалаган жака жетелебе дегенден турат. Биздин партиянын позициясы ушул бойдон бекем турат. Укугум бар деген кыймылды эмне үчүн түздүк? Бизде 100 000 деген шайлоочулар өздөрүн тизмеден таппай калды. Айрыкча Кадамжай районунда чыгып сүйлөгөн биздин энекебиздин сөзү, үнү азырга чейин менин кулагымда. Мен Хрущевтан бери дейт, Хрущев айтып атат. Хрущевтан бери чалым экөөбүз ушул жерден шайлоодон өтүп жүргөнбүз дейт. Эми келип биз тизмебизди таппай калдык дейт. Себеп Кадамжайдагы тизме Кеминден чыгып атат. Кеминдеги азаматтардын тизмеси Чоңалайдан чыгып атат. Чоңалайдын азаматтары Ноокаттан чыгып атат. Мына ол башаламандык бул өкмөттүн, бийликтин, ошол мезгилдеги мамлекеттик каттоонун аябай өз элине жасаган кыянаттыгы болду. Биз ачык жарыялаганбыз муну. Биз ушуга макул эмеспиз. Менин укугум бар шайлоого жана шайланууга.
айрыкча сыртта жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн Россиядагы биздин азаматтарыбызды консулдук каттоодон өткөн кезде дагы кимге добуш бересиң деп сурап алып, эгерде бийлик эмес болгон болсо, тепкилеп, уруп, кабыргаларын сындырып, көчөгө ыргытып коюп атты. Аны көрүп аттыңыздар. Мына Кыргыз элчилигинин жасаган иши ушул болду. Бүгүнкү күндө мен макул эмесмин жана укугум бар кыймылдарынын, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жигердүү аракеттеринин натыйжасында шайлоо кодексине тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Себеп биз 200 миңден ашык кол топтой алдык, урматтуу съездин делегаттары. 200 миңден ашык. Өзгөртүүлөргө жетише алдык. Азыр биздин сыртта жүргөн азаматтарыбыз электрондук каттоодон өтүп, консулдук каттоодон өтүп койсо, анын чөнтөгүндө кыргыз жарандыгы тастыктаган паспорту болсо, ал кайсы мамлекетте болбосун, шайлоого укугун кайра кайтарып бере алдык. Бул боюнча могу жерде отурган депутаттар Исхаков Саматович отурат, Зайдин Жамалдинов отурат, Мурадил Мадеминов отурат. Мына ушул депутаттар соңку чечимдерин кабыл алганда, мына ушул кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жигердүү деп атасак болот. Биз акты ак, караны кара деп айтышыбыз керек. Мына ушул өзгөртүүлөр 30-июнда киргизилди. Кол коюлду, күчүнө кирди. Биз бул талапты аткарабыз, ушуга жетише алабыз деген убадаларды бергенбиз. Кыскасын айтканда, Кыргызстандагы кем байлыктар боюнча дагы бүтүн Кыргызстан партиясы позициясын ачык так билдирип келди. Айрыкча алтын иштетүү багытындагы маселелер боюнча дагы. Биздин Кыргызстандагы келген инвесторлордун Кыргызстандын кем байлыктарына талап тоноочулук позициясына тикеден тике каршы чыктык. Биз Кыргыз парламентин партиялык шайлоо менен эмес, элге кайтарып берүү жагын убада кылабыз. Депутат партия эмес, депутатты ар бир айыл өз өкүлүн өзү тандай турган деңгээлге жеткиришибиз керек. Партиялык шайлоо деген системаны биз жоюшубуз керек. Биз ушул программа менен да барабыз. Мындайча айтканда, бийликтин туткасы эл экендигин элге кайтарып беришибиз керек. Эл укугун элге кайтарышыбыз керек. Партия лидери Адахан Мадымаровдун мына ушундай сөзүнөн кийин бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого бараткан көрүнүктүү инсандар жана белгилүү саясатчылар дагы сөз сүйлөдү. Генерал Өмүрбек Субаналиев бийликке криминал, ууру кескилер жулунуп жатканын белгилеп, аларга каршы туруучу белдүү саясатчылар мына ушул жерде бүтүн Кыргызстанда экенин баса белгиледи. Баарыңарды ушу келаткан шайлоонун башталышы менен куттуктап коеюн дедим беле. Анын өзүм дагы эмне себептен бүгүнкү күндө чоң даражадагы кызматта туруп, анан кийин шайлоого аттанып атат деген көп суроолор болуп атат. Ошого өзү оозуман айтып коеюн деп аттым эле. Мен негизи 95-жылы Талас областынан депутат болуп, мыйзам чыгаруучу палатага келгенде 2 жыл иштеп туруп, анан кайта органга Ош областынын начальник КГБ болуп кеткем. Мен ошондо айткам, мына Турсунбай Бакир уулу, Адахан Кимсанбаевичке, Ишембайга баарыбыз оппозицияда болчубуз. Бирок мен ошондо айттым, мына 2 жыл иштедим депутат болуп. Мен өзүм профессиональный жумушума кеттим деп кеткем. Бүгүн деле өзүм профессиональный жумушумду аткарып атам. Бирок менин башка партияларга кошулбай, именно бүгүнкү күндө оппозиция маанайында жүргөн партияга келгеним себеби бул бүтүн Кыргызстан бүгүнкү күндөгү ушу чогуу бир команда болуп күрөшкө аттанып атабыз. Чогуу бололу деп келдик берди. Бизге мандат, мансап эмес. Бизге ушу Кыргызстандын эртеңки келечеги бизге маанилүүрөөк. Бүгүнкү күндө 3 партия, мына биз бийликтин партиясыбыз деп аттанып атат. Бул биримдик. Мекеним Кыргызстан. Кыргызстан эми замандаштагы кошулуп алыптыр. Бардыгы биз президентке кирип чыктык. Президенттен
бата алдык деп чуркап жүрөт. Bunun бардыгы көбү аферисттер. Жетип алып туруп ошол жака иш кылабыз деп атат. Мен айтып атпайм, тарых өзү көрсөтүп атат. Bir партия эч кимди эч качан коргой алган эмес. Ошон үчүн мен айтат элем. Жанагы 3 партиядагы мына карасаңар байлык менен келатат. Кайсы жерде кадыр ким менен сүйлөшпөсөң, Facebook болобу, калган жерде болобу, же выступление болобу, бардык айтып атат. Бирөөсү чыгып алып туруп 20 миңден алгыла деп атат. Экинчилер болсо айтат, мынча акчаны папырат уже бардыгына берип атат дейт. И бардык айтат, биз бийликчилбиз дейт. Чынында айтканда, булардын бийликчил эмес. Булардын бүгүнкү күндө хозяйыны бир эле киши. Бул жанагы криминалдын ана башы Коля Киргиз деп коет. Ошонун алдында бардыгы шестерка. Ошо менен чуркап жүрүшөт. Мен айта турганым, бүгүнкү күндө криминализация болуп атат. Криминал бийликке умтулуп атат. Өзүнүн кишилерин жөнөтүп атат. Бирок кимди жөнөтүп атат? Активный ОПГнын мүчөлөрү эмес. А жана шныр деп коет да буларды мындай. Жиберип койгон. Ошолордун алдыңкы сабы келип атат бардыгы. Биз эмне себептен Совбезде өз убагында министр здравоохраненияны жумуштан ала албай койдук. Чолпонбаев дегенде. Пандемия болот, мындай вирус келатат деп туруп Абылгазиев барды. Просто жанагы жигит Чолпонбаев деген депутат болуп жүргөн Хоп деген паганяласы бар, Крим чөрөнүн жигиттин акеси. Ошого эч кимдин алы жетпей койду. Абылгазиев. Мына эми Абылгазиев каякта өзү? Ал соттолуш керек. Анын артында көп нерсе бар. Бирок ошондой моменттер аябай көп да. Ушунун бардыгы биз Кудай буйрса депутат болуп барсак, парламентке расследование кылып, ошол жерде айтыла турган сөздөр. Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев дагы Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого баратат. Ал өз сөзүндө бийлик менен жарандар ортосундагы ажырым көбөйүп баратканын белгиледи. Урматтуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайынын делегаттары. 21-кылымда Кыргызстан абдан оор акыбалга келип калды. Бүгүн биздин элибизде келе жаткан күрөш бул байлык менен бийлик менен эл менен күрөш болуп атат. Дош сатып алуу, бийликти бекемдетүү ушул негизги максат күрөштө. Бүгүн элибизде ошого карап туруп бир аз биздин жаштарыбыз, теңтуштарыбыз башкача жолго кетип баратат. Эмнеге мен Масалиев Исхак Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчиси, ушул Бүтүн Кыргызстандын жетекчиси Адахан Кимсанбаевич чакыруу боюнча макулдук бердим. Кыргызстанда акыркы 10 жылдын ичинде бир гана партия Бүтүн Кыргызстан өзүнүн сын пикирин ачык, жашырбай айтып атат. Болгондо деле бул баягы курук сын пикир эмес, сунуштар менен кошо берилип атат. Эгерде ушундай кылсак, бир аз өзгөрүлөт. Муну мындай кылсак, бир аз өзгөрүлөт. Бирок бир да сунушуңарды угуп да койгон жок, карап да койгон жок. Демек бул сиздер, мына ушул жерде отурган делегаттарга айрыкча айтайын деп атам, оор мезгилде бийлик куунту кылган мезгилде партияны колдоп жүргөн бул абдан чоң иш. Эртик деп койсом адашпайм да. Мен ойлоп атам, биздин алдыбызда мына мен макулдук берип сиздер менен чогуу бир команда болуп келе жаткан шайлоодо ийгиликке жетким келип атат. Себеби ачык айтканда мен 4 жолу жогорку кеңештин депутаты болсом деле мындай карап көрсө жетиштүү. Кудайга шүгүр. Ага жеткени бар, көрбөгөнү көптү. Коюшуп отура берет. Мен комиссия болуп иштегенимде чайга алдап-салдап чакырат, кээ бир киси кетип калат. Чай ичпестин акырына чейин добушту коргойм деп отурчу элем. Бирок андайларды көрөм да, кетип калышат, чайга чакырсачы, жок деп айтышты дагы билишпейт. Ошол агитаторлорду тарбиялап үйрөтүшүбүз керек. Керек болсо ачка отуруп, сыртта Бүтүн Кыргызстандын тилектештери сыртта карап олтурушубуз керек. Акча бергендерди, кечинде эркек балдарга акча бергендерди өз көзүбүз менен көрдүк. 1000 сомдуктар деп ошон үчүн атка калышкан. Ушундай нерселерди токтотпосок, эртең эмне болобуз? Мен карапайым калкка айттым. Адахан Мадумаров өтпөй калса эч нерсе болбойт. Мен өтпөй калсам эч нерсе болбойт. Тирикчилигим кыла алам. Бирок силерге жаман болот.
Biz kankende legendardуу parlamentти кура алабыз. Биринчиден, жогорку кеңешке чечкиндүү саясатчылар, билимдүү, тажрыйбалуу, өз эң негизгиси, өз принцибинен эч качан тайбаган мамлекетчил инсандар шайланышы керек. Ошондо гана биз көз карандысыз эркин парламент куралат. Экинчиден, парламенттик көзөмөл астында эффективдүү башкаруу системасын түзүү менен бардык бийлик бутактарын ашыкча структураларын кыскартуу менен ошондой эле административдик территориялык реформа жүргүзүү бүгүнкү күндө өтө зарыл жана учурдун талабы деп эсептейм. Үчүнчүдөн, жаңы парламент мыйзамдын үстөмдүгүн жана адам укуктарын толук кандуу камсыз кылуу үчүн улуттук коопсуздук, ички иштер органдарын жана генералдык прокуратуранын үстүнөн парламенттик көзөмөлдү күчөтүшү зарыл. Мен ишенем, ушул үч принципти бир гана бүгүнкү бүтүн Кыргызстан партиясынын туусунун астында бириккен азаматтар гана ишке ашыра алат деп ишеничтүү айта алам. Урматтуу мекендештер, жакын арада боло турган шайлоо бул адал менен арамдын, абийир менен байлыктын күрөшү болот. Парламенттик шайлоонун алдында ар бир жаран өлкөбүздүн келечегин өз добушу менен аныктайт. Улуу жазуучубуз, агабыз Чыңгыз Айтматов айткандай, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Мамлекетибиздин мекендештерибизге кайрылып кетем учурдан пайдаланып. Жалган убадаларга, урдалган акчаларга азгырылбай, жүрөгүңүздөр менен, бир ар намысыңыздар менен добуш бериңиздер. Ошондо гана биз Кыргыз мамлекетин өнүктүрүп, гүлдөтүүгө жол алабыз. Бул мен бүт жашоомду укук коргоо органдарынын арнагам. Мамлекетибиздин патриоты катары мен бүгүн бүтүн Кыргызстан партиясы менен жогорку кешке аттандым. Жөнөкөй сөз менен айтканда, элдик генерал, элдик партияны тандады. Бүгүн бийликке каршы эң чоң оппозиция биздин элибиз болуп калды. Элибиздин оюн, элибиздин мүнөзүн, бүдөсүн мындайча айтканда плинтустан ылдый түшүрүп койду элдин кызыкчылыгын. Эң чоң оппозиция эл. Бирок эл өзүнүн кайсы механизм менен жеткире алат? Парламент аркылуу. Анан саясий партия аркылуу. Парламентте 5 жылда элдин үнү угулдубу? Башка саясий партиялардын үнү угулдубу? Элдин ой пикирлери угулдубу? Угулган жок. Формалдуу түрдө коалициялык көпчүлүк бийликтин талабын талашып жүрдү, коалициялык аз формалдуу түрдө оппозиционный дегенмен алар дагы үнүн чыгара алган жок. Айрым партиялар бүгүн коалициялык көпчүлүктө туруп, чыкпай туруп, съездден биз мындан кийин мамлекетке оппозиция партиясы деп жарыялады. Эланын элден бурун чыккан да. Кайсы партиянын үнү угулуп атты 5 жылдын ичинде? Бир гана партия бүтүн Кыргызстандын үнү угулуп атты, элдин ою. Ким чыркырап өз оюн айтып атты? Адахан Кимсанбаев партиянын ой пикирин барлык телевидение болуп, барлык жерден айтып отурду. Мындайча айтканда бүгүн элдик партия деп бир гана партияны мен айта алат элем. Бүтүн Кыргызстан. Мына ошондуктан ушундай партия менен биздин партия, Союз СССР партиясы бизде үн кошуп, өзүбүздүн күчүбүздү кошуп туруп, ушу партия парламентке келсин, жөн эле критик болбой, ошол жактан ушу чече турган укукту алып туруп чечсин деп туруп биз дагы кошулалы дедик. Бүтүн Кыргызстан партиясына. Урматтуу бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын делегаттары, урматтуу агайын туугандар, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Адахан Кимсанбаевичке чоң рахмат. Анткени бул ар тармактуу жигит экенин өзү көрсөттү. Ошон үчүн мына бул адабият менен маданиятты ушунчалык терең сыйлаган, урматтаган адам экенин бизге көрсөттү. Сүйлөшкөндө да ошол тармагын Темирлан ага мүмкүн болсо ушу маданиятты көтөрөлү. Маданиятсыз биз эчтеке кыла албайбыз.
деген бір ушундай сонун сөздөрүн айтты. Анан биз макул болдук. Мен Адахам Кимсанбаевичтен бир нерсесин мен жакшы билем да, бул муштумдай болгон жүрөгүнө Кыргыздын ала тоосун, кыргыз журтун, элин батырып алган жигит. Эч кимге бербей. Анан мен айтар элем, ар бирибиздин жүрөгүбүздө ошол кыргыз элин ала тоону батырып алышыбыз керек. Айланайын туугандар, ошондо гана биз элдин мүдөөсүн аткара алабыз. Илгери кыргыз аталар айткан, кыргызга кут түшкөн жер деп. Ал кут түшкөн жер ал алтыны кыргыздын. Алтын канчалык жердин алдында жатса, нурун чачып, ошол жерде ырыскы болуп турат деген. Ал теңири менен космос менен байланыш турат деп айткан. Ошон үчүн кыргыз эл эч качан алтынга тийбей сактап келген. Керемет төрлөрүбүз куурап баратат. Керемет гүлзарлуу жайлоолорубуз куурап баратат. Алар жана көргө айланып баратат. Мына ошону көргөндө жүрөк сыздап көзүңөн жаш аласың. Кайран ата-бабалардын керемет жерлери эмнеге айланып баратат деп. Түбөлүк көргө айландырып коюп атат. Мына ошону көрдүк. Ошонун алдында жети баштуу ажуударды көмүп кетип атышат. Бир күнү чыгат башын кылтайтып. Мына ошону элге жеткиришибиз керек. Урматтуу туугандар, мына ошолорду эстеп, жалаң гана маданият эмес, элдин да жашоосун, элдин да тиричилигин ойлоп биз чыгып атабыз. Жүрөгүбүздү жалын кылып. Андан сырткары мен элге айтып атам, кагалайын туугандар, кыргыздын жигиттери элиңерди акча берип кул кылбагылачы дейм. Жогору жакка бара турган адамдар эч качан акча бербейт элине. Элинен бат алат. Элинен кайра жакшы нерселерди алат. Анан ошондо гана аттанат. А мен элге айтып атам, кул болбагылачы кагалайындар. Кылмыштуулук аралашпагыла. Коррупцияны карапайым эл силер баштап коюшуңар мүмкүн. Анан жогору жактагылар кантип айтасыңар? Эртең коррупция болуп атат деп. Мына ошонун баарын эсиңерге алгыла деп жарындап күйүп чыгып атабыз. Кагалайын туугандар, ошого жеткирбейли. Ошон үчүн мен ойлойм, мына бүгүнкү мына жерде отургандар бардыгыбыз бир дем менен, бир күч менен, бир жакшынакай тилек менен, ниет менен кыргыз деген улуу журт үчүн бир чоң казатка аттаналы деп турам. Келиңиздер, ушу Адакандыкындай жүрөк болсун ар бирибизде. Ар бирибизде тунук сезимдер болсун. Ошону менен таптаза ыйык тунук сезимдер менен чоң жарышка аттаналы. Кудай буйруса чындык жеңет, жеңиш биздики болот кагалайын туугандар. Бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайында 120 талапкердин тизмеси соңунда добуш берүү менен бекитилди. Бул добуш берүүлөргө жана курултайдын өтүшүнө мыйзам чегинде өтүшүнө борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү дагы катышып көз салып турушту. Алар баары мыйзам чегинде болгонун белгилешти. Рахмат, келгениңиздерге, кадамдарыңыздарга гүл бүтсүн, бардык жакшы каалоо тилектерди кабыл кылсын. Кудай буйурса, эртеңден баштап аябай каттуу иштер башталат. Бардыгыбызды ошол эмгек талаасында бири-бирибизге мээримибиз менен, ишеним менен арка бел болуп, жөлөк болуп жүргөн күндөрдү насип кылып, азыр эле бата берилгендей 4-түндө жеңишти чогуу тойлогон күндү насип кылган болсун. Чоң рахмат. Ушуну менен биздин кезексиз 13-чү съездибиздин ишин жабык деп жарыялайм. Кылымдар жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден бекем кармап турпагың аталарды сактап келген орасың ардакталып төрүбүздө туу болуп аксакалдар бата берип кубансың ардакталып төрүбүздө туу болуп аксакалдар бата берип